Урматтуу улуу журтум, бүгүн 26 март 2020 жыл. Числону айткан себебим ушу күн өткөн сайын ааламдагы, адамзаттагы тынымсыз өсүүдө. Ошого карап биздин дагы сөзүбүз эртең башкачараак да болуп калышы мүмкүн, башка жыйынтыкты да сүйлөп калышыбыз мүмкүн. Ана ушу бүгүнкү ушу учур жакка карап, дүйнөдө, Кыргыз элинде болуп жаткан кырдаалга карап, ушул бир окумуштуу катары, көсөм катары ааламдан буйрулган адам катары айтып койгум, өз оюмду айтып койгум келди. Мына мен бир кезде бир 10 жылдан бери ушу динге кирбеш керек, динден чыгыш керек, өзү ар бир доордун бир өзүнүн талабы, илими бар. Ал биз бүгүнкү күнгө чейин, ошол 21-жылымга чейин адамзат сыйынган, же ошол верующийлер сыйынган, мейли кайсы дин болбосун, ошол диндер, ыйык аталган улуу касиеттүү пайгамбарлар, кайсы динге, ааламга ишеними бар адамдар, кайсы пайгамбарын улуу деп айтса дагы, ошол пайгамбарлар, ошол диндер бүгүнкү күнгө чейин адамзаттын аң сезими өсө электе ошол убакытка жарактуу болгон. Кудай ошол пайгамбарларга өзүнүн купуя сырын, ошо акыреттин, ааламдын акырет деп айтылат, ошо акыреттин сырын, келечекти, адамдын жашоого жаралуу максатын, мына табияттын кызматын өтө кыска аң сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүп берген деп келдим эле. Анан эми менин колумда бир толук, ачыкта бийлик болбогондон кийин мен толук жеткире алган жокмун да элге. Толук сүйлөдүм мен ошо Nextov'дан, Манас телевидениясынан, бирок ал телевидение өзү кичик болгондуктан кээ бир жерде тартат, кээ бир жерде тартпайт. Пресс-конференцияларды бердим, газета, журналдардан чыгардым. Бирок мындай ошол бийлик тараптан, ачык тараптан колдоо болбогондуктан бул менин айткандарымды ишке ашырган эч кандай бир күч болгон жок да. Мына бүгүнкү күндө көпчүлүк ошол диндерди жерип атат. Мына Кыргыз элинде, улуу элде деле ошол жерип атат. Же болбосо жерибесе деле ошол диндердин башка улутта деле, мисалга Италияда деле, Папа Риминин деле, Римскийдин деле, же ошо церковунун, же ошол мечитинин, же пайгамбардын осуятынын, же Бог дейби, же Алла дейби, ошонун жардамы тийбей калды бүгүнкү күндө. Эми ушул себептерин айтып берейин. Эмне кылыш керек эле? Дагы кечик элек жактарыбыз кайсы, кечиккен жактарыбыз кайсы, ушул жөнүндө айтып берейин. Мына ошол мен чындыкты айтып чыккан үчүн ошол сыйынуунун доору бүттү,
сырдашып, сыйкыр касиетти иштетчү мезгил келди деп айтып чыкты. Кудайга сыйынба, сырдаш, сыйкыр касиетти иштет деп. Бул доордун талабы деп. Кудайдан коркуп жашаба, мына дин өкүлдөрү эмне дейт? Коркута берет. Ачык жашоодо деле, кийинки өлүп кеткенден жашооңдо деле деп элечи. Атаң Кудайың дегендей, атаңдан коркуп жашабашың керек да, атаң менен сырдашып жашашың керек. Атаң жаман болсун дебейт, атаң сени урайын дебейт, ансагандай эле Кудайла кантип эле талкалайсың. Анда эмнеге жаратты? Көрдүңүзбү? Кудайдан коркуп жашаба, коңшулаш жаша. Кашага илим алып деп айтып келди. Менин каалоом, мен ооба диндегилерди сыйлайм, жакшы көрөм, түшүнөм. Баягы улуу киши деле ушу кичик баланын аракетин, кошуна баланын деле аракетин, эмгекчилдигин, кошуна келин таанышыраак алыс Аяш атанын келиндеринби өзүнүн эмес, көңүлү жакшы болсо, жүрөгү жакшы болсо, ниет пейили жакшы болсо жакшы көрөт да. Ошо сыяктуу эле мен жакшы көрөм диндегилерди. Бирок ошо динден дагы, диндин доору бүтүп, жаңы доордун талабы бар экендигин жеткирейин деп мен көп аракет кылдым. Түшүнө бербей, тетирсинче кетип, мени теңирчи атады, баптист атады, мазактады, динсиз деди. Мына мезгили келди, бүгүн түшүнүп атасыңар.